Улутуна, динине, тилине, жынысына карабастан ар бир жаран юридикалык жардамды акысыз ала алат. Бул үчүн өлкөдө мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам мыйзамы бар. Ага ылайык муктаждарга эки багытта көмөк көрсөтүлөт. Бири мамлекеттик жактоочу кызматы болсо, кийинкиси кеп кеңеш түрүндө. Консультационно-правовую помощь могут получить все наши граждане. Консультациялык укуктук жардамды биздин бардык жарандарыбыз алса болот. Арыз жазуу, доо арыз келтирүү сыяктуу процессуалдык эмес мүнөздөгү маселелер боюнча кайрыла алышат. Ал эми адистештирилген укуктук жардам деген жактоочу менен иш алып баруу, анын кызмат акысын мамлекет төлөйт. Адвокатов. Жыл өткөн сайын акысыз юридикалык жардам алгандардын катары калыңдап барат. Кайрылгандардын саны артууда. Аларга кеп кеңеш берип, юридикалык көмөк көрсөтүү үчүн өлкө аймагында 371 адис иштеп жатат. Бишкек шаары боюнча 134 адис кызмат көрсөтөт. Чүй облусунда 50, Жалал Абадта 51, Ош дубанында 73 юрист бар. Таласта 8, Баткен жергесинде 15, Нарын облусунда 10, Ысык көл дубанында 30 адиске кайрылууга болот. Мында кайрылган жаран жактоочуга каражат төлөбөйт, аны мамлекет берет. Былтыр адистерден юридикалык жардам алуу үчүн 14 миңге чукул адам баш баккан. Ага кошумча 80 миң адамга кеп кеңеш берилген. Ал эми быйылда калктын калың катмарына акысыз юридикалык жардам көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоого аракет күч. Муктаждарга жыл башынан бери төмөндөгүдөй көмөк көрсөтүлгөн. Ушул жылдын 9 айында 8716 жаран юридикалык жардам алган. Ага катар 37212 атуулга укуктук кеңеш берилген. Алардын жарымынан көбү аялдар. Дагыраагы 19943 аял, 17269 эркек. Социалдык статусу боюнча 488 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жаран, 726 өспүрүм, 9361 жумушу жок жаран, 7366 пенсия курагындагы атуул, 4027 аз камсыз болгон жаранга юристтер кеп кеңеш беришкен. Ошондой эле юридикалык жардам алгандардын 2333-ü башка мамлекеттин атуулдары, дагы 59-унун жарандыгы жок. Юридикалык жардам алууга келгендердин маселелери ар кыл. Айрымдар алимент өндүрүү үчүн кайрылса, кээ бири талашка түшкөн жер тилкесин чечүүгө, дагы бири мүлк боюнча баш багат. Аларды кабыл алып жардам берүү үчүн өлкө аймагында 28 борбор ачылган. Ага катар республиканы толук камтуу максатында Талас облусунун Манас районунун Покровка айылында юстиция үйү курула баштады. Ал пайдаланууга берилсе, жергиликтүүлөр комплекстүү юридикалык жардамды акысыз ала алышат. Бул жакшы иш чара болуп атат. Эл үчүн эң ириде эл үчүн бул шарт түзүү максатында. Анан бул жерден мынакей ушу калкка акысыз кызмат көрсөтүү боюнча бул бекер элге юридикалык жактан жардам берет. Ага кеп кеңештерди айтып, анан тиешелүү документтерине жардам берип, баягы юридикалык элдердин муктаждыгын чечүү үчүн түзүлгөн контора болуп калат да бул жер. Кепилденген юридикалык жардам көрсөтүүнүн пайдасы чоң. Анткени бардык эле жарандар өз укуктарын биле бербейт. Айрымдарынын жактоочу жалдаганга каражаты жетпейт. Андыктан калктын маалыматтуулугун арттыруу максатында 30 ноябрда калкка бекер укуктук жардам берүү декадасы башталды. Ал 5 декабрга дейре созулат. Тургундарга онлайн жана офлайн форматта кызмат көрсөтүлөт. Иш чаранын негизги максаты сот адилеттүүлүгүнө жетүү, жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоого көмөктөшүү. Ошондой эле акысыз кепилденген юридикалык жардам мыйзамын жайылтуунун дагы бир жолу жаштардын бул багыттагы сабаттуулугун жогорулатуу. Ал үчүн 8 жогорку окуу жайынын студенттери билимин сынап, атайын уюштурулган конкурска катышмакчы. 10 человек, каждая команда будет представлять вуз. Ар бир команда 10 адамдан куралат. Ар бир топ өз окуган университеттин атынан чыгат. Бул юридика, социалдык кызмат көрсөтүү жана мамлекеттик муниципалдык башкаруу факультетинин студенттеринин арасында уюштурулууда. Анткени мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам мыйзамына ылайык юридикалык жардамды дал ушул тармакта иштегендер көрсөтөт. Азыркы студенттер болочокто юрист, адвокат, соц кызматкер болуп эмгектенишет. Андан улам ушул факультетте окугандарга басым жасадык. Правовую помощь являются будущие государственные муниципальные служащие. Закон о КГБ – закон особый, главный для страны и для людей.
каждый с ней должен быть знаком. Так, стоп, Салават. Закон о ГГЮП – закон особый. Подчеркните, каждый с ней должен быть знаком. Хорошо? Ну-ка. Бул конкурста алдыңкы орунга жетүүгө президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттери кызуу даярдык көрүүдө. Анын алкагында жогорку кызматта отургандар менен маек куруп, кепилденген юридикалык жардам мыйзамы тууралуу айтып берүү каралган. Экинчи курста билим алып жаткан Дастан Самташев министр депутаттар менен баарлашууга үлгүрдү. Юристтер, мисалы, баштапкы шайлоо комиссиясынын юристи Кайрат Эндербекович менен жолукканбыз, алар менен биз интервью алып, вообще закон гарантирован государственная юридическая помощь бул эмне жөнүндө деп талкуу болгон. Ал арада конкурстун дагы бир катышуучусу Мунара Орозбекова жомоктогу Золушканын образын талдап жатат. Оюндун шартына ылайык командалар чыгармалардагы адам укуктарынын бузулган учурларын көрсөтүшү керек. Хоть это детская сказка в этой сказке. Бул балдарга арналган жомок болгону менен мааниси терең. Золушкага өгөй энеси жаман мамиле жасаган. Эгерде ал азыркы заманда жашаса, өз укуктарын коргой алмак. Себеби акысыз юридикалык жардам мыйзамы бар. Ал аркылуу укуктарын коргомок деп ойлойм. Есть законы о ГГЮП, где могут защитить ее права. Студенттер кепилденген акысыз юридикалык жардам мыйзамы тууралуу мурда кабары жок экенин, конкурстун алкагында билишкенин айтышты. Келечек ээлери канчалык көп адам аталган мыйзам тууралуу билсе, өз укугун коргой алат деп эсептешет. Андан улам конкурстун шарттарын кылдатталдап, кызуу даярданышууда. Аларга агай эжейлери да көмөк көрсөтүүдө. На данный момент Учурда жарандардын басымдуу бөлүгү бул мыйзам тууралуу билбейт, бирок бейөкмөт уюмдар менен студенттер биргелешип, калктын маалымдуулугун арттыра алабыз. Натыйжада жарандар акысыз юридикалык жардам алса болоорун билип калышат деп ойлойм. Существует гарантированная государственная юридическая помощь. У наших студентов очень сильно меняется мышление по поводу того, они не знают. Биздин студенттерибиздин мамлекетке жардам берүүгө далалаты күч. Ушул конкурс аркылуу бул оюн ишке ашыра алышат. Алардын негизги милдети маалымат таратуу. Эгерде жарандар акысыз юридикалык жардам тууралуу кабардар болсо, демек эмне кылышты, кайда кайрылышты билишет. Конкурстун жыйынтыгы эл аралык адам укуктарынын күнүн утурлай чыгарылат. Жеңүүчүлөргө ар кандай белектер берилет. Негизги максат сыйлыкта же байгелүү орунда эмес, өз укугун билген коомду тарбиялоо. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.